Учаскалык шайлоо комиссиялары шайлоочулардын тизмесин тактоо жана добуш берүү дарегин өзгөртүү жөнүндө шайлоочулардын арыздарды алууда жана добуш берүү күнү COVID-19 боюнча Кыргыз Республикасынын республикалык штабы төмөнкү чараларды сактоону сунуштайт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аларга карата жоопкерчилик алып жүргөн учаскалык шайлоо комиссиясынын имаратынын ичин кылдат дезинфекциялап жана желдетүүнү ар күн сайын жүргүзүү, өзүн шайлоочулардын тизмесинен тактоо же шайлоо дарегин өзгөртүү жөнүндө арыздарды берүү үчүн жана башка маселелер боюнча шайлоо участоктарына барган шайлоочулар маска кийүү режимин сактоосу керек. Добуш берүү күнү шайлоого келген шайлоочулар санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн кызматкерлери тарабынан дене табынын контролунан өтөт. Эгер шайлоочунун дене табы жогору болсо, ал добуш берүү үчүн өзүнчө кабинада добуш берет. Добуш берүү үчүн имараттын ичине кире бериште төмөнкүлөр камсыз кылынган пункт жабдылган болушу керек. Добуш берүүнүн катышуучуларынын колдорун дезинфекциялоо жана зарыл болушунча бир жолку бет капты жана кол каптарды берүү. Добуш берүүнүн катышуучулары социалдык аралыкты сактаганга милдеттүү. Добуш берүү үчүн имараттын кире беришине карай жана добуш берүүчү имараттын ичинде дагы 1,5-2 метр аралык. Ал үчүн участокто жана добуш берүү үчүн имараттын ичинде кыймылдын атайын сызыктары болушу керек. Шайлоочулар башка шайлоочунун алдындагы сызыкта турганда андан ары өтпөшү зарыл. Добуш берүү үчүн имараттын ичинде эмеректерди, добуш берүү үчүн кабиналарды жана технологиялык жабдууларды жайгаштыруу бири-биринен 1,5-2 метрден кем эмес аралыкта жүргүзүлөт. Ошондой эле учаскалык шайлоо комиссиясынын имараттын ичинде санитайзерлер сөзсүз болушу керек. Эгер добуш берүү күнү шайлоочу санитардык эпидемиологиялык ченемдерге туура келбеген бет капчан келсе, мындай бет кап тыккан утилдештирилиши керек жана анын ордуна шайлоочу жаңы бет кап алат. Биометрикалык далдалдаштыруудан өтүү үчүн Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун көрсөтүп жаткан учурда шайлоочу бет капчан жана кол капчан болушу керек. Паспорттагы сүрөтү менен салыштыруу учурунда ага коргоочу бет кабын убактылуу чечип туруу сунушталат. Колдордун манжалары боюнча биометрикалык далдалдаштыруудан өтүү үчүн далдалдаштыруучу оператор сканердин контактылык бетин спирттелген салфеткасы менен тазалашы зарыл. Ал эми шайлоочу бармагын сканерлөө үчүн кол кабын чечиши керек. Сканерлөө процесси бүткөндөн кийин ал колун тазалап, кол кабын кийүүгө тийиш. Беттин геометриясы боюнча биометрикалык далдалдаштыруудан өтүү зарыл болгон учурда шайлоочуга бет кабын убактылуу чечип туруу жана сканерленгенден кийин кайра кийүү сунушталат. Шайлоочуну далдалдаштыруу жол жобосу жүргүзүлгөнгө чейин жана кийин жабдууну дезинфекциялап тазалоо иши жүргүзүлөт. Контактта болгон нерселердин бетин, атап айтканда добуш берүү үчүн кабиналарды, каалганын кармагычтарын, тепкичтин кармагычтарын, тирөөчтөрдү, орг техниканы жана шайлоо жабдуусун дезинфекциялоого өзгөчө көңүл бурулушу керек. Мындай дезинфекциялап тазалоо иши ар бир 60 мүнөттө 2ден кем эмес жолу жүргүзүлсүн. Добуш берүү жол жобосу аяктагандан кийин шайлоочуга добуш берүү үчүн имараттын ичинен тез арадан кетүүсү сунушталат. Жалпысынан алганда добуш берүү үчүн имараттын ичинде 15 мүнөттөн ашык эмес убакыт гана болуу сунушталат. Имараттын чыга беришинде колдонулган бет каптар, кол каптар, салфеткалар жана жеке коргонуунун башка каражаттары үчүн утилдештирүүчү урна орнотуу керек. Добуш берүү аяктагандан кийин имараттын ичин толугу менен дезинфекциялоо жүргүзүү сунушталат.